Добрый день! Хотите на нашу любимую школу посмотреть? Мы ее вам здесь покажем. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city. Саламатсыңар балдар, андемесе кезектеги кыргыз сабагыбызды баштайбыз. Бардыгыңар көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбыздын темасы дарак жемиши менен баалуу. Демек, биз да кайра эле мөмө жемиштер жөнүндө сүйлөйт экенбиз. Андемесе бүгүнкү сабагыбыз силер менен текшериш катарында өтмөкчү. Ошондуктан биздин бүгүнкү максатыбыз мөмө жемиштер боюнча алган билимдерибизди бышыктайбыз. Бардыгыңар дептерлериңерди алып, китеп бүгүн керек болбойт силерге балдар. Бүгүнкү числону жазып койгула балдар. Андемесе бүгүнкү текшерүү ишибиз дептерибизге момундай тартипте өтүшү керек. Азыр мен силерге кантип жазуу керектигин көрсөтүп берем балдар. Демек, бизде бүгүн 5 тапшырма берилет. 5 тапшырманы аткарууда төмөнкүдөй аткарасыңар. Биринчи тапшырманы аткарууда 1 деген цифраны коюп туруп, анын тушуна тапшырмада берилген жоопторду гана жазасыңар. 1 цифрасын коюп туруп, биринчи тапшырманын жоопторун гана жазасыңар. Экинчисинде дагы ушундай эле тартипте 2 цифрасын коюп туруп, жоопторду гана жазасыңар. Үчүнчүсүндө Вендин диаграммасы деген берилет. Силер момундай 2 тегерекчени сызып туруп, ошол тегерекченин ичине тапшырманы жазасыңар. Бул жөнүндө тапшырма учурунда кеңири түшүндүрүп берем балдар. Төртүнчүсүндө 4 цифрасын коюп туруп, жоопторду ушинтип эле жазасыңар дагы. 5-чи тапшырмада торчолордун ичин толтурасыңар. Бул жөнүндө дагы тапшырма учурунда кеңири түшүндүрүп берем балдар. Андемесе баштадык. 1 цифрасыны дептериңерге коюп туруп, сүрөттөгү мөмө жемиштин атын жазгыла. Демек, азыр силердин экраныңарда сүрөттөр пайда болот. Ал сүрөт кайсы мөмө жемиш экендигини атын гана жазып коесуңар 1 цифрасынын тушуна. Андемесе баштадык. Аттарын гана жазып койгула. Андемесе экинчи тапшырмабыз. Экинчи тапшырмабыз табышмактар катары берилген. Демек, силерге табышмактар айтылат, алардын жандырмагын гана 2 цифрасынын тушуна жазып коесуңар. Биринчи табышмагыбыз ысык өлкөдөн келген, жаш балдар сүйүп жеген, маймылдар сүйгөн тамагы сары, сүйрү, карачы. Бул эмне? Жообун гана жазып койгула. Ысык өлкөдөн келген, жаш балдар сүйүп жеген, маймылдар сүйгөн тамагы сары, сүйрү, карачы. Экинчи табышмагыбыз ойноп жүрсөм бакта, таң калыштуу даракта, таптаттуу болуп бышыптыр үйдөгүдөй лампочка. Ойноп жүрсөм бакта, таң калыштуу даракта, таптаттуу болуп бышыптыр үйдөгүдөй лампочка. Үчүнчүсү кичинекей кутуча, ичи толуу мыкыча. Мыкыча деген мык сыяктуу деген балдар, мык. Жоопторун гана жазып коебуз балдар. Андемесе үчүнчү тапшырмага өтөбүз. Бул Вендин диаграммасы деп аталат балдар. Бул жерде кызыл жана көк тегерекчелер турат. 2 тегерекченин кошулган жери кара менен боелуптур. Эми балдар, кызыл тегерекчеге силер тоголок формадагы мөмө жемиштердин аттарын жазасыңар.
көк тегерекчеге бардык таттуу деп эсептеген мөмө жемиштердин аттарын жазасыңар. Ал эми экөөнүн кошулган жерге, кара жерге формасы тоголок, бирок даамы таттуу болгон эле мөмө жемиштердин аттарын жазасыңар. Азаматтар, анда эмесе кийинки 4-чү тапшырмабыз. 4-чү тапшырмада мен ар бир мөмө жемиштин белгилерин гана айтамын, а силер кайсы мөмө жемиш жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билип жазып коесуңар. Биринчи, таптаттуу, таттуу, жүндүү, тоголок. Бул кайсы жер жемиш? Tattуу, жүндүү, тоголок. Экинчиси, көгүлжүм, таттуу, сүйрү. Көгүлжүм, таттуу, сүйрү. Үчүнчүсү, кызылы да, жашылы да, сарысы да бар, тоголок, таттуу. Kızılı da, жашылы да, sarısı da var. Toğolok, tattуу. Dördüncüsü, sarı, toğolok, terisi kalın. Sarı, toğolok, terisi kalın. Эми 5-ci тапшырмабыз. Мындай таблица түрүндө берилген балдар. Эмесе ар бир таблицанын тушундагы турган мөмө жемиштин атын торчолорго толтурасыңар. Мөмө жемиштердин аттарын торчолорго толтурасыңар. Азаматтар, эмесе силер жазган тапшырмаңардын сүрөткө тартып, мага жөнөтүп койгула. Мен көрүп, бак коёюн силерге. Ушул 5 тапшырманы аткаргандар сүрөткө тартып жөнөткөйлө. Ошондой эле мен силерге ошо тапшырмаңарга бак коёюн. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.